Арыбаңыз, Кыргыз Посаттын көрүүчүсү. Бүгүн биз Лейлек районуна караштуу Көкташ айылындагы кардарыбыздын үйүн сиздерге көрсөтүп бергени келдик. Алдыда мен сиздерге ушул үйдүн чыгымы боюнча айтып бермекчимин. Андыктан бизди күзөтүп туруңуз. Канча квадрат метр экен? Үйдүн квадрат метри 250 квадрат экен. Бизден 250 квадрат метр панель сатып алган. Буга кетчү терезенин четтерин үйдүн бурчтарын дагы сатып алган. Жана краскаларын дагы сатып алган. Үйдүн сырты эмне менен шуалыптыр? Bunun sırtı özü duvalına gelsek bunun стенасына. Дувалы паксадан болгон экен, чүйдө набивной деп коет. Саманный. Бизде пакса. Паксадан болгон экен, эки этаж үй полный паксадан уруп, анан сырты мынандай кылып саман шубак кылган. Мынакей. Ылай шубак. Саман шубак кылып туруп эле, саман шубактын сыртынан биздин панелдерди каптап койгон. Бул үйдүн дагы бир ирет чыгым боюнча айтып кетсем, 650 сомдон панелди бизден сатып алган, доставкасын бесплатный кылып Баткенге чейин, Лейлекке чейин. Андан сырткары бир 200 сомго жакын краскасына кеткен, саморездерине акча кеткен, үйдүн наличниктери, мына терезенин четтери, үйдүн бурчтары ошентип отуруп, где-то ар бир квадрат метри бул кардарыбызга 1000 сомдон айланып калган. Ошондо бул жерде 250 квадрат үй 250 миң менен полный бүткөн. Устасына акча берген эмес, устасы өзү каптаган, өзү жалгыз, өзү каптады ушул үйдү. Краскасын эсе балдары, кыздары менен, бала чакасы менен эле полный краскалап алышкан. Азыр дагы бүтө элек недостатка жерлери бар экен. Экебиздин азыр иштери көбөйүп кетиптир. Буюрса мына фундаменттерин дагы жакын аралыкта краскалайм деп жатат. Үйдү аябай тегиз каптаптыр. Мына кепиркилери мындай каптаганда саморезин ордулары ичине билдирип коет да, бул жерде вообще билинген эмес. Аябай сону мына прочный кылып каптаптыр. Саман шубагы дагы тегиз экен да. Канча дубал тегиз болсо, стена тегиз болсо, ошончо сонун чыгат үй. Свети дагы бул мындай светте биздин кардарыбыз биринчи жолу краскалап атат. X107 эле, канча эле? Ошондой X107 ошондой светте боелгон. Самое главное, дубалыңыз тегиз болсо эле, прямой стена каптап кете бересиз. Без разницы дубалыңыз лай шубакпы, кум шубакпы боло берет. Главное тегиз болсо эле, ошонун үстүнөн эле каптап кете бересиз. Кам кирпичпи или аксабы боло берет. Стенанын любой түрүндө болот. Сонун болуп, тегиз болуп чыгат. Кээ-биркилер кухнясын же болсо мындай тапчанын турган жери, очок турган жерлерди көбүнчө песка блоктон кылып алат. Песка блоктун сыртына кафельный клейдин өзү менен эле каптап коет. Саморез иштетпей элечи. Ошол жерин кафельный клей менен каптап жатат азыр. Мынандай болот. Мынандай кылып красканын биринчи сериясын чачып алган. Мына бетине мына коричневый цветти бетинен тартканда мына шовторуна кирбей бети эле боелуп калган. Натыйжада мынандай болуп облицовка кирпичке окшоп кирпич болуп калган. Сапаты боюнча аябай жакшы биздин панелдер, армированный. Ичинде сеткамактын зымдары бар. Краскасы дагы мына краска же коричневый эмес, же сары эмес. Коричневый менен сарынын ортосундагы необычный цвет болгон. Кофейный цвет деп койсо да болот.